Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу достор, эсиңиздерде болсо өткөнкү сабактарыбызда биз араб тилиндеги сүйлөмдөр тууралуу сөз кылганбыз. Бүгүн ошол эле сабагыбызды улай араб тилиндеги атооштук сүйлөм тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе, бисмилла. Ал-жумлатул исмия фил лугатил арабия. Араб тилиндеги атооштук сүйлөм негизги түркүбү болуп, сүйлөмдүн ээси ал-муптада, аны толуктап келген сүйлөмдүн баяндоочу ал-хабар эсептелинет. Сүйлөмдүн ээси көбүнчө ушундай формада келет. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочу бир канча формада келет. Азыр ошолорго токтолуп өтөбүз. Эстеп кетиш керек, урматтуу достор. Сүйлөмдүн ээси да, сүйлөмдүн баяндоочу да экөөнүн тең абалы марфу домма абалында болуш керек. Марфу ва аламату рафихи ад-домма. Экөө тең ар дайым домма абалында келиш керек. Бул муптада жана хабардын негизги абалдары. Мисал үчүн караңыздар. Ат-талибу мучтахидун. Ат-талибу сүйлөмдүн ээси, анын харакаты марфуун бид-домма. Жана муптаданын шарттарын айта кетели достор. Муптада негизги шарты бул менин байкашымча бул үчөө. Биринчиси, ал-муптада ар дайым белгилүү болуш керек. Белгилүү дегенде алиф лам менен келиш керек, же адамдын, жер суунун аттары болуш керек. Экинчиси, анын харакаты ар дайым домма болуш керек, марфу. Ал эми үчүнчүсү, көбүнчө сүйлөмдүн башында келет. Сүйлөмдүн эң алгачкы сөзү муптада деп айтабыз. Зат атоочу болсо. Ал эми мучтахидун бул сүйлөмдүн баяндоочу хабар. Хабардын да харакаты ар дайым домма болуш керек. Сүйлөмдү толуктап келиш керек. Ал эми белгисиз болуш керек ар дайым. Белгисиз. Алиф лами жок, тактап айтканда белгисиз болуп келиш керек. Ошондо бул сүйлөм ээси, бул баяндоочу болду. Ал эми экинчи сүйлөмгө көңүл буралы. Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн баяндоочу ачык келбейт. Мисал үчүн ат-талибату бул белгилүү болуп жатат. Сүйлөмдүн башында келип жатат, харакаты да домма болуп жатат. Муну биз сүйлөмдүн ээси деп айтабыз. Муптада марфуун бид-домма. Ал эми фи деген бул харфу жар болуп атат. Ас-саффи деген исму мажрур бил касра. Эми экөөсү кошулуп, фис-саффи деген кошулуп, муптадага хабар болуп жатат. Сүйлөмдү толуктап, бул баяндооч болуп жатат. Ал эми анын абалын эмне дейбиз? Фи махалли раф деп айтабыз. Могул сөз раф жөндөмөсүндө болуш керек болчу дейбиз. Кийинки сөзгө көңүл бурабыз. Нахну сүйлөмдүн ээси муптада. Ал эми нухиббу бул фе'ил мудори. Ал эми харакаты болсо марфуун ва аламату рафихи ад-домма. Ал эми ал-арабия деген сүйлөмдүн толуктоочу. Маф'улун бихи мансубун бил фатха. Эми мо нухиббул арабия деген сүйлөм жумла фи'лия хабарун ли муптада болот. Фи махалли раф деп айтабыз. Демек, кээде хабар сүйлөм болуп келген. Сүйлөм. Кийинкисин караңыздар. Хаза муптада устази хабар. Ал эми караңыздар. Сүйлөмдүн ээси ар дайым марфу, ал эми сүйлөмдүн баяндоочу дагы ар дайым марфу болот. Жок эле дегенде фи махалли рафа. Марфу абалында болуш керек болчу деген сөз. Урматтуу достор, биздин бүгүнкү өткөн тема сиздерге түшүнүктүү болгон болсо, комментарийге өзүңүздөр ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү талдап, i'rab кылып, комментарий калтырыңыздар. Эмки сабактан амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.